Иран мамлекетинде болуп жаткан окуя боюнча өз пикиримди айтсам, бир катар сындарды, бир катар комментарийлер жаздыңыздар. США кайраштырып жатат. Ринат 8787. Держава мамлекеттер кайсы бир мамлекеттерди кыйрашын, өзүнүн идеологиясын, жанагындай эле экономикалык биримдигине киришин каалайт. Бул оюңузда чындыгында жан бар. Кайсы гана мамлекет болбосун өзүнүн таасирин жүргүзөт. Карыз ала берсе ушундай болот дейт. Бир тууган, чындыгында карызды баардык өлкөлөр дүйнө жүзүндө дээрлик көп бөлүгү карыз менен жашайт. Бири-бирине баардыгы карыз. Карыз алган өлкөлөр деле ушундай чыңалуу боло берет дегенге мен кошула албайм. Бирок кайсы бир деңгээлде карыз ошол чыңалууга алып барышы мүмкүн. Дүйнөлүк согуш болуп кетпесе болду деп кооптонгон айымыбыз дагы бар экен. Дайыма мындай чыңалуулардын артында чоң державалар турат. Ал эми алар бүгүнкү күндө экономикалык жана башка идеологиялык өзүнүн талаштарын жүргүзүп атат. Ал нерсеге барышы мүмкүн. Көп эксперттер бүгүнкү күндө коңгуроо кагып келатат, чыңалууга барышы мүмкүн деп. Бирок мен ойлойм, мындай адамзаты эртедир кечтир бул нерсеге барышы мүмкүн. Ал атомдук бомбалар менен бүгүн ушул державалар бири-бирин коркутуп келатат. Ал бүгүнкү күндө чыңалуу жогорку деңгээлге чыга баштаганы бардыгына байкалып турат. Бул жөн гана ой, бул критикалык ой жүгүртүү. Ар ким өзүнүн оюн айтса болот. Сиз дагы азыркы учурда ушул сунуштарды айтып атасызбы, же сындап атасызбы, же бир кайсы бир топко кызмат кылып атасызбы, мен билбейт экенмин, бирок бул жөн эле ой. Бир тууган, Америка менен Орусия жок болсо эле бардыгы жакшы болуп кетет дегенге кошула албайм. Анткени баары бир экономикалык бул табият. Эгер Америка менен Орусия жок болсо, анын ордуна сөзсүз экономикалык державалар пайда болот. Ислам өлкөлөрүндө еврейлерди күнөөлөп келишет. Бунун мүмкүн чындыгы бардыр. Чындыгында чоң-чоң дүйнө жүзүндө гигант компаниялардын, финансылык булактардын башында еврейлер турат деп көбүнчө ушинтип айтышат. Эми мен баягы так маалыматым жок, ким еврей, ким немецче, ким француз экени. Бирок ошентсе дагы дүйнөлүк стратегиялык оюндарды кылган сөзсүз бир топтор бар. Ошолордун ичинде еврейлер болушу мүмкүн. Бирок бөлөк улуттар да жок эмес деп эсептейм. Андыктан жалаң еврейлер кылып атат дегенге мен эми толук кандуу кошула албайм. Бирок чындыгында баягы стратегиялык жүрүштөрдү кайсыл мамлекет болбосун, кайсыл держава кылбасын, ушундай бул баягы табият, баары бир ошондой жолдорго бармак. Анын башында бүгүнкү күндө еврейлер көбүн эсе тургандыгы боюнча ушундай кептер айтылат. Бирок эми мен чындыгында улут еврей экенин аны жакшы биле албайм. Бир тууган, мен жогорку кеңешке ушул өз кандидатурамды койсом, ал жакка катталбай калдым. Бүгүнкү күндө шаардык кеңештин депутаты мандатымды тапшырып бергем. Буюрса бардыгы жакшы болот келечек алдыда. Чындыгында буну өлкө башчысы гана эмес, бардык жөнөкөй жарандар дагы сезип турганы мага дагы сезилип атат. Ооба, эми кайсыл жерде чыңалуу болбосун, ал дүйнөнүн экономикасына, дүйнөнүн саясатына өзүнүн таасирин тийгизет экен. Эми Кудай сактасын, 3-дүйнөлүк согуштан Кудай сактасын. Ошол тирешкен мамлекеттер, тирешкен державалар эртерээк ошол согуштарын бүтүрүп, тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечилип калат деген чоң үмүттөмүн. Мен дагы экономикалык ыргакандан дагы уланып, Кыргызстан андан ары дагы өнүгүү жолу менен уланып кете берет деген ойдомун. Бир тууган, бул комментарийиңиз аябай кызыктуу болуптур. Мен бир нерсени айткым келет. Адам туруксуз, адам дайыма өзгөрүп турат. Жашоо өзү дагы туруксуз, дайыма өзгөрүп турат. Экономикалык дагы жүрүш, адамдын кулк мүнөзү дагы дайыма өзгөрүп турат. Абал өзгөрүп турат, аба ырайы өзгөрүп турат. Андыктан буга таң калып деле кереги жок. Реза Пахливи деген Ирандын мурунку жетекчиси кеткен болсо, ал эми азыркы жетекчиси да Аятолла Хаменей кеткен болсо, дагы башкасы келет, жол улана берет. Айтайын дегеним, адамдар дайыма бүгүнкү абалынан эртеңки жакшы абал болот деген үмүт менен ушул кадамдарга барат экен. Ал эми өлкө башында турган адамдар биз бул күндөн дагы эртеңки күндү жакшыраак кылабыз деп алар ойлойт экен. Ошондуктан баардыгынын ою эле бир, баардыгы жакшы кылабыз дейт. Бирок ортодогу эркиндик, ортодогу жанагы саясий бир таразанын ташын дагы туура кое алса, жашоо ошондон ары улана бермекчи деп айткым келет. Ал эми ал жерде бүгүнкү күндө саясат бир жааттуу болуп калды окшойт. Экинчи жаат ага макул болбой, ошол чыңалуулардын жыйынтыгы болуп атат. Бөлөк өлкөлөрдүн таасири ошентип отуруп бүгүнкү чыңалуулар пайда болду деп
айта алам. Андыктан ал өлкөлөрдү дагы мындан ары да жашоо улана бермекчи. Абалы кандай болот, бирок ал саясий абалдан көз каранды деп айта алам. Көп байлык бар жерде ызы чуу дейт. Чындыгында байлык бар жерде сөзсүз бөлөк өлкөлөрдүн кызыкчылыктары бар. Байлык бар жерде ызы чуу сөзсүз болушу мүмкүн, эгерде саясий жана экономикалык ырааттуу туура саясат алып барбаса. Достор, сиздердин сурооңуздардын баарына жооп бергенге аракет кылдым окшойт. Көрүшкөнчө.